Кыяматтын 21 белгиси бийик үйлөрдү короодо жарышуу. Абу Хурайрадан келген узун хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын салам салаттары болсун айткан: адамдар бийик үйлөрдү короодо жарышып калмайынча кыямат кайым болбойт. Белгилеп кетчү нерсе, ислам дини бийик үйлөрдүн курулушун айыптабайт, бирок ал үйлөрдү текеберлик жана тегеректегилерден жогору болуш үчүн курган адамдарды айыптайт. Ибн Хаджар бийик үйлөрдү куруп жарышуудан максат адамдар өздөрүнө башкалардыкынан бийик болгон үйдү кургандыгы жөнүндө айтылууда. Балким адамдар бири-бирине өздөрүнүн бийик үйлөрү менен мактанып калышат жана мүмкүн болгон баардык коздуктар менен кооздоп калышат. Бүгүн биз бул нерселерге күбө болуп турабыз. Адамдардын өздөрүнө чоң нерселерди куруу каалоолору күн өткөн сайын өсүп эле баратканын мойнубузга алышыбыз керек деп жазган. Көңүл бурчу болсок, бул сөздөрдү жазган Ибн Хаджар хижранын 773-852 жылдары өмүр сүргөн.